победы над Рейхстагом! Знамя победы над Рейхстагом! Бұл кадрлар 1945 жылдан май айында Рейхстагқа Қызыл армияның соғыштық тоғысу Германияның Борбор қаласындағы Рейхстагтың чоқысында желбіреген кезде дүйнө жүзіне тараған. Бардығы фашизмді жеңгенін майрамдап жатышты. Анткени ошол жеңишке жетүү үчүн бүтүндөй күч жумшалган. Миллиондогон адамдардын өмүрү арналган. Ал жеңишке Совет элинин, СССРдин курамына кирген бардығы республикалардын ойго келбеген эрдиги менен гана жетишилген. Советтик жоокерлер дүйнөгө укмуштуудай эрдикти жана мандыға барууларды көрсөтө алышкан. Алар өз өмүрүн садагага коюшуп, ар бир чарчы жерди, ар бир шаарды, ар бир калктуу пункту, ар бир кадамында фашисттик илдеттен бошотуп, тазалап, өз жанында аяшкан эмес. Алар Берлинди да басып алууда да ушундай эле эрдикти, баатырдыкты көрсөтүшкөн. Ошентип 1945 жылдын Чыңгурандын 30-сунда Рахымжан Кошкорбаев менен Григорий Булатов Рейхстагдын фасадына желекти орнотушканда, ал тууралуу Кошкорбаев мындай деп баяндайт. Мен өзім аман қалам деп ойлогон эмесмин. Биз Рейхстагка жакын келгенибиздеги 150 метрде эмнеси болсо дагы деп желектин ылдыйкы бурчун ачып, биздин бөлүктүн 674-чү аткычтар полкунун номерин жазып, Булатов менен Кошкорбаев деген ысымдарыбызды жазып койдум. Менин жанымда отурган Гриша, туура кылдыңыз, жолдош лейтенант. Алар бизди өлтүрүп салышса, биздин ким экенибизди, кайдан келгенибизди эч ким билбей калат деди. Мен болсо, жок Гриша, биздин өлүгө убактыбыз жок, өлбөшүбүз керек. Биз кандай гана болбосун, бул кызыл тууну Рейхстагка жеткиришибиз керек. Анын үстүнө биз ал жака биринчилерден болуп жеткенге аракет кылышыбыз керек деп жооп кайтардым. Рейхстагка орнотулган кызыл туу чалгып калган жоокерлерди шыктандырып, алар жаңы көч дем менен майданга киришкен. Эртең мененкиге Рейхстаг толугу менен басылып алынган. 1945 жылдын Чыңгурандын 30-сунда саат 14:25-те Рейхстагдын аймагын аскер бирдиктери ээлешкен. Рейхстагдын чокусуна Советтер Союзунун желеги орнотулду. Тууну 1-аскердик батальондун чалгындоо взводунун командири Кенже лейтенант Кошкорбаев менен полктун солдаты Булатов Рейхстагдын чокусуна орнотушту. 674-чү аткычтар полкунун командири подполковник Плехаданов. 1945 жылдын бугайынын 3-үндө Кошкорбаев менен Булатовго Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамдарды ыйгаруу боюнча жолдомо берилген. 674-чү полктун жана 150-чү дивизиянын командири кол койгон сыйлык баракчаларын маршал Жуков жеке өзү бекиткен. Бирок Советтер Союзунун баатыры деген жогорку наамды Кошкорбаев дагы Булатов дагы алышкан эмес. Сталин өзү баш тартылсын деген буйрук берген экен. Дал ушундай нукта сыйлоо баракчалары артка кайтарылып, четке кагылды. Анын үстүнө ушул окуяда Кошкорбаев менен Булатовдун ысымдары өчүрүлүп, алардын ордуна башкалар коюлган. Егоров менен Кантария алар деле ошол эле Рейхстагдын үстүнө туу көрсөтүшкөн. Бирок аны кыйла кийинчерээк ишке ашырышкан. Бирок Совет доорунда жана андан кийинки көптөгөн жылдар аралыгында биз акыйкатты билген эмеспиз. Эмне үчүн биздин мекендешибиздин эрдиги аталган эмес? Дегеле Рахымжан Кошкорбаев деген ким болгон? Бүгүн дал ошол тууралуу сөз кылмакчыбыз. Эл душманы. Ушул коркунучтуу жана уяттуу сөздү ал биринчи рет 13 жаштагы өспүрүм кезинде уккан. Ошондо жалган жалаа менен атасы камакка алынганда, үй бүлөнүн атасы Кошкорбай баарына белгилүү 58-берени менен Сибирге сүргөнгө, оор жумушка айдалган. Ошентип Рахымжан менен анын карындашы Саулик жетим калышты. Алардын апасы мурдале каза болуп калган болчу. Улуу талыда ачарчылык күч алып, ар кыл инфекциялар көптөгөн адамдардын өмүрүн алып тынган.
Анын классташтары эл душманынын уулу деп артынан шыбыр кеп салышкан жана оолак болууга аракеттенишкен. Ал эми мугалимдер болсо эч унчугушпай, аны байкабагандай мамиле кылышып, сабактагы сурашкан эмес. Акырында карындашын туугандар алып кетип, ал эми Рахымжан балдар үйүнө кеткен. Албетте, Рахымжан зарыккан, ага ата-эненин жылуу мамилеси, камкордугу жетишпей жаткан. Бирок катаал шарттарга карабастан жүрөгү моздабады. Балдар үйү аны темирдей бекем тартипке көндүрдү. Тырышчаак болуп, жакшы окуп, түз сүйлөп, түз жүргөнгө үйрөнүп, кайраттуулугу менен айырмаланып турду. Менимче ошол балдар үйүндө өткөн балалыгы, орус тилин орус балдарга караганда мыкты үйрөнгөнүн, ошонусу ага чоң жардам бергенин айткан. Анткени ал дагы чалгынчы адистигин аяктаган. Анын дагы аны мүнөзү. Менимче аны дагы ошол эле балдар үйүндө тарбиялап чыккан. Башкача айтканда, аман калуунун өзүн өздөштүргөн деп ойлойм. Мына ошонун баары жалпысынан келип, өзү айткандай, ошол мүмкүнчүлүктөрдүн бир үлүшү өзгөчөлүк менен зарылчылыкка алып келип, анан дагы ошонун баары бири-бирине шайкеш келип калган. Ал той-тойын балдар үйүндө 7 класс билим алган. Андан кийин өз курдаштары менен биргеликте ФЗУга фабрика-завод шакирттикке жөнөтүлгөн. Ошол жылдары андайларды бүтүндөй союз боюнча калыптандырып жатышкан. Ал жакта жаш өспүрүм балдар толук кесипкөй болуп чыгышкан. Кошкорбаев өзүнүн жумушта гана мыкты көрсөтпөстөн, чыгармачылык жагында да айырмаланып турган. Ал көркөм чыгармачылыкка кумарлануу менен катышып келген. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. ФЗУну 1941 жылдын жай айларында аяктап, карындашына жолугуп, аны алып кетип, экөөлүп жаңы турмуш баштоо ниетинде бул жайынын ортосунда туулган айылына кайтып келген. Бирок улуу ата мекендик согуштун башталгандыгы жана фашисттик Германиянын кол салуусу тууралуу жаңылык анын оюн ойрон кылган. Эгерде биздин согуш учурундагы баатырларыбыздын тагдырларына талдоо жүргүзө турган болсок, алардын көптөрү эл душмандарынын балдары экендигин аңдоого болот. Алия Молдагулова, Маншук Мамедова, Рахимжан Кошкорбаев жана башкалар. Бирок алар өз согуш талаасындагы көрсөткөн эрдиктери менен берген өмүрлөрү Сталин үчүн же коммунисттик түзүлүш үчүн болгон эмес. Алар туулган жери, алардын ата-энесине жабылган каргашалуу кара такты, жалган жаланы жууп салууга арналган. Дегеле жок болгон күнөөнү кан менен жууганга умтулушкан. Нужно было в первую очередь себе доказать, что я патриот. Биринчиден өзүңө мен бул өлкөнүн патриотумун, менин ата-энем менен кандайдыр бир катачылык болгон. Бирок ал мага тоскоол болбош керек. Ал мен куугунтуктаганга себеп эмес. Мен аны далилдейм деп өзүңө белгилеп алышың керек болгон. Анан дагы жалпы патриоттук маанай, патриоттук көтөрүлүү бул албетте орун алган. Аны эч кандай таанууга болбойт. Анан көп жерлерде ал биздин согуш эмес деген жана ушул сыяктуу сөздөр айтыла баштаганда мен ар дайым андай ой жүгүртүү такыр эле туура эмес деп айтып келем. Даже не беря в расчет тот факт, что Мында биз бир мамлекеттин курамында турганыбыз фактысын эске албаганда деле, ошентсе деле фашисттик идеологияны абдан жакшы түшүнүшкөн. 30-40 жылдары фашисттик идеология эмне экенин Советтер Союзунун билимдүү адамдары да мыкты түшүнүшкөн. Ошондуктан биз туура тарапта күрөшүп жатабыз деген түшүнүк бар эле. Совет бийлигинин бардык терс көрүнүштөрүнө карабастан, казак калкы башынан кечирген трагедияларга карабастан, фашизм менен согушуу бул адилеттүү иш экенин түшүнүү албетте орун алган. Это правое дело, оно присутствовало, безусловно. Ал фронтко жиберүүнү талап кылып 2 жолу арыз берген. Акыры Кошкорбаевдин өтүнүшү канааттандырылып, Көк Чотоо алдындагы 367 аткычтар полкуна жиберилген. Бул жакта негизинен орус тилин аз же такыр эле билбеген кыргыздар, өзбектер, түркмөндөр жана тажиктер алгачкы даярдыктан өтүп жатышкан. Кошкорбаев алардын арасында билими жана даярдыгы менен айырмаланып турган. Ошондуктан аны инструктор кылып дайындашкан.
Андан ара Кошкорбаев Бишкек шаарына жөнөтүлгөн. Ал жакта жөө аскерлердин жалпы командалык мектеби жайгашкандыктан ал жерде офицерлер сабак беришчү. Ал жаш жоокерлерге аскердик техниканы башкарууну, татаал согуштук операцияларды ишке ашырууга үйрөтүшчү. Кошкорбаевге дароо эле өзгөчө үмүт артылган. Анан кантмегиле балдар үйүнүн тарбиялануучусу, ФЗОда билим алган спортчу, өмүр баяны абдан ылайыктуу келген. Атасынын тагдырын да эч ким билчү эмес. Баса ал тиги баласын Бишкекте окуп жүргөн кезинде өзү таап келген. Ал атасынын көзүн карап, көрүп турган көзүнө ишене алган эмес. Анткени атасын эбак эле өлдү деп ойлогон. Себеби атасынан бир дагы кат келген эмес да. Ошол күнү атасынын баянын угуп жатып, Рахымжан тектүү жердин баласы экендигин билген. Чоң атасы Кудайкул көрүнүктүү, мартабалуу бай адам болгон экен. Ал эми атасы Кошкорбай байдын уулу экендигин, асыл тукумдугун жашырган үчүн соттолгондугун билген. Ал эми аны каралгандар болсо жакын деп эсептеген айылдаштар болгон тура. Эгерде мага тууган болгонуң сага зыян алып келе турган болсо, анда менден эч бир ойлонбостон эле баш тартсаң болот. Баарын түшүнөм, таарынбайм деген атасы. Бирок андай болгон жок. Рахымжан албетте андай адамдардын катарына киришүү эмес, тескерисинче согушка өз ыктыяры менен аттанып жатып, эрдик жасоо керектигин жакшы түшүнүп турган. Атанын урматына эрдик жасаш керек эле. Окуу программасын мыкты өздөштүрдү. Тажрыйбада мыкты уюшкандык жана эрктүүлүк сапаттарын көрсөтүп, эң мыкты деген баа алды. Тартиптүү, дени чымыры мыкты өнүккөн, жортул иштерине чыдамдуу, аткарып жаткан ишине ак ниеттүүлүк менен мамиле жасап, ротанын комсомолдук ишине жигердүү катышат. Жолдоштору менен мамилеси мыкты. Курсанттардын арасында абройго ээ. Күжүрмөн взводдун командири боло алат. Мына ушундай мүнөздөмө менен Кошкорбаев мектепти бүтүрүп чыккан. Ошентип ал 150-чү аткыштар дивизиясынын карамагына келип, 674-чү аткыштар полкунун чалгындоо взводунун командири болуп дайындалган. Фронтто жүргөн кезинде Рахымжанов дароо өзгөчөлөнүп билинген. Анын взводу ар тараптан биринчи болуп чыккан. Чалгындоо иштерине биринчи барып, маанилүү маалыматтарды ала алган. Буг дарыясын биринчилерден болуп кечип, душмандарга ок жаадырып, баш көтөртпөстөн батальондун дарыясын жоготууларсыз кечип өтүшүн камсыз кыла алган. Ошол операцияны ийгиликтүү аткаргандыгы үчүн Кошкорбаев өзүнүн биринчи сыйлыгы Кызыл Жылдыз орденин алган. Аны жоокерлер менен командирлер сыйлашкан. Командалык кылуучулар эң татаал тапшырмаларды Кошкорбаевдин взводуна тапшырышчу. Анткени анын жоокерлери аны аткара аларына көздөрү жетчү. Төмөндө аны сыйлоо баракчасынан алынган кыскача мүнөздөмө келтирилген. 1945 Чыңгурандын 16-сындагы салгылашууда Одер дарыясынын сол жегинде Гросс-Нойендорф аймагындагы Жолдош Кошкорбаев чабуулчу батальондун курамында согушка кирген. Душмандардын айгышкан каршылыгына карабастан ал взводду жетектөө менен душмандардын траншеясына биринчилерден болуп келип барган. Кармаш айгышкан нокта жүрүп, айрым учурларында жегиме кармаштарга чейин жеткен. Грантанын сынагы Жолдош Кошкорбаевдин автоматын талкалап кеткенине карабастан, пулеметток бирдиктин граната жардамы менен жардырып, душмандын жоокерлерин жок кылып, колго түшкөн душман куралы менен каршылаштарга карата ок чыгарган. Эрдик көрсөтүү менен тайманбас аткарган аракеттеринин артынан Кошкорбаев алдына койгон тапшырманы аткара алган. Ошол көрсөткөн эрдиги үчүн 150-чү аткыштар Индирец дивизиясынын 674-чү аткыштар полкунун аткыштар взводунун командири Рахымжан Кошкорбаев биринчи даражадагы улуу атамекендик согуш орденин алган. Но буквально с первых дней, когда вот... Бирок ал командалагы алдына взводду алып, согуш аракеттерине катыша баштаган алгачкы күндөрдөн тартып, анын ичинде чыгыш Германияда ал өзүн тайманбас эр жүрөк, демилгени туура көтөрө алган командир катары көрсөтө алган. Анын баары ар тарапта, ар бир берген отчеттордо белгиленген. Берлинди буктурмага алганга чейин эле Кошкорбаев бир нече документтерде эр жүрөк, кайраттуу, артка тартпаган жана абдан демилгелүү командир катары белгиленип келген. Балким дал ошондуктан ага взводдун командири катары жана анын жоокерлерине тууну орнотуу тапшырмасынын берилгендиги дагы бекеринен болбосо керек.
Берлинди алуу аскердик кийини гана эмес, саясий жактан дагы абдан маанилүү болгон. Ал тууралуу АКШнын президенти Рузвельт мындай деген эле. Биз Берлинге жетишибиз керек. Мейли, Советтер анын чыгыш тарабындагы аймакты ээлей беришсин. Бирок Берлинди Америка Кошмо Штаттары алышы керек. Ал эми Черчиллден Рузвельтке 1954-жылдын Чыңгуран айынын бириндеги копуя телеграммасында болсо мындай делген. Орус аскерлери Австрияны толугу менен басып алып, Венага кире турганы калетсиз. Эгерде алар Берлинди басып алышса, алар биздин жалпы жеңишибизге олуттуу салымын коштук деген аша чапкан таасир калыптанбайбы? Ошондуктан мен саясий көз караштан алганда, биз Германиянын чыгышына тереңирээк киришибиз керек жана эгерде Берлинге жакын жеткен абалга келсек, анда аны милдеттүү түрдө биз басып алышыбыз керек. Рузвельт Черчиллге копуя телеграмманы жазып жаткан кезде Советтик армия улуу ата мекендик согуштагы эң маанилүү, эң акыркы жана эң кандуу чабуулун баштаган эле. Ал Берлинге карата чабуул болгон. Весной 1945 года, когда окончательно был решен вопрос о судьбе 1945-жылдын жаз айында келечектеги Германиянын тагдыры акыры чечилген кезде Советтик Союз жана анын тарапташтары Германияны ким алат деген дилемма алдында турушкан. Советтик аскерлер Берлиндин чыгыш тарабына келишкен жана шаардан 60 чакырым алыстыкта турушкан. Ошол кезде Советтердин тарапташтары Эльба өзөнүнө келип жетишкен. Тарапташтар армиясынын башкы командачысы генерал Дуайт Эйзенхауэр, ал 1950-жылы АКШнын президенти болгон. был президентом США, он взвесит все за и против и посчитал. Бардык тараптарын терең кылчап карап, 100 000 жоокер курман болорун эсептеп чыгып, Берлинди буктурмага алуудан баш тарткан. Сталин болсо шашкалактаган. Ал жеңүүчү атагын Берлинге толук кандуу камкордук кылуучу наамын алууга умтулган. Полновластного покорителя Берлина. Жана ошондуктан ал өз аскерлерин шаштырган. Жуковту, Коневти, Рокоссовскийди дагы шаштырган. Советтер Союзундагы гана булактардан боюнча маалыматтардын ар түрдүүлүгү орун алган. Ошондуктан кыйла тагыраак маалыматтар менен колдонууга аракет кылалы. Советтик тарыхчылардын маалыматтары боюнча Берлинди буктурмага алуу учурунда жарадар болуп, курман болгондо советтик жоокерлер менен офицерлердин саны 350 000ден ашка жеткен. Элестеткиле, алар Европанын жарымын басып өтүшкөн. Корчалган шаарынан бир нече кадам гана алыста турушкан. Берлинди бет маңдайынан буктурмага алуу үчүн ушунчалык курмандыкка баруу керек беле? Маселе ошондо жатат. Стоило ли столько человеческих жизней лобовой штурм Берлина? Вот в чем вопрос. Понятно, что с военной точки зрения, сугубо военной точки зрения, да, Аскерди көз караштан алганда, нукура аскерди көз караштан алсак, ооба, Рейхстагтын үстүнө желекти орнотуунун анчалык аскери мааниси болбогондугу түшүнүктүү. Анын үстүнө Рейхстаг дегенден биз Германиянын парламентинин имаратын түшүнөбүз. Ал Рейх канцеляриясынын имараты эмес, мисалы дал ошол мекемеден өлкөнү жетекчиликке алуу ишке ашырылып келген. Анан дагы Гитлер ошол жерде отуруп алып өлкөнү жетектеп турган бункер дагы болгон эмес. Туурабы? Окуялар орун алып турган Чыңгурандын 30 негизи Берлинге бирдиктүү каршылык деле болбой калган. Башкача айтканда, айрым гана жерлерде каршылык көрсөтүүлөр болуп турган. Демек алардын ортосундагы байланыш ал кезде жокко эс эле болуп калган эле. Бирок желекти орнотуу олуттуу символикалык мааниге ээ болгон. Биринчи кезекте ошол согуштагы жеңишти белгилөө символу катары Советтер Союзу үчүн, Советтик эл үчүн. Дал ошондуктан Рейхстаг көрүнүктүү имарат болуп, Берлиндин борборунда жайгашкандыктан Рейхстагтын имаратына кызыл желекти жеңиш символунун туусун орнотуу эмгилгеси пайда болот. Такая идея возникла водрузить вот знамя, красное знамя, символическое знамя победы именно на здании Рейхстага. 1945-жылдын Чыңгуран айынын 29-нда 674-аткычтар полку Берлин шаарындагы Шпрее өзүнүн кечип өтүп, душмандарынын коргонуусун талкалап, королдор аянтынан Рейхстагга бет алган. Айгышкан кармашуулар жүрүп, Кызыл армиянын жоокерлери кармашты айрым жерлеринде басаңдатып жиберип, чарчагандыгы байкалып калган. Күчтөн тайып бара жатышкан. Кошкурбаевдин батальону немецтерди Гитлердин үйүнөн кууп чыккандан кийин аянттын бет маңдай тарабына Рейхстагдын алдына келип калган. Дал
ошондо маанилүү учур келип жеткен. Кандай гана болбосун Рейхстагга тууну орнотуу керек эле. Мына ушул жагдай жоокерлерди шыктандырып, аларга чечкиндүүлүктү берген. 1980-жылдагы жеңиштин жоокери даректөө тасмасында ошол окуялардын көөлөрү ал тууралуу мындай деп эскеришкен. Рейхстаг надо. Товарищ лейтенант рекомендует вас. Вот мой заместитель по политике, старший лейтенант Васильевич. Алдыда Рейхстаг жолдош лейтенант, сизди сунуштайм. Батальон командири чынында мага ал буйрук эмес деп эскерткен эле. Кааласаңар баргыла, каалабасаңар башкалары деле жөнөтө алабыз дешкен. Эмнеге антип айтылган? Мен аны кийин түшүндүм. Көрсө аман калууга дегеле шарт болгон эмес экен да. Гарантия остаться живым абсолютно исключалась. Первыми из нашего батальона Биздин батальондун ичинен биринчилерден болуп Рейхстагга Рахимжан Кошкорбаевдин взводу жеткен. Рахимжан Кошкорбаев Григорий Булатов менен биргеликте Рейхстаг компасына кызыл тууну орнотушат. Ал тууралуу мен дароо эле корпустун командири Переверткинде маалымдадым. Ал эми Переверткин дароо Конда кылуучуга маалымат берген. Ал болсо өз кезегинде Жукумго маалымат берген. 79-чу аткычтар корпусунун командири генерал-лейтенант Переверкинге берилген маалыматтан артиллериялык даярдыктан кийин саат 13:00 Рейхстагды буктурмага алуу башталган. 1945-жылдын Чыңкурандын 30-сунда саат 14:25 Рейхстагдын имаратынын батыш фасадынын түндүк тарабынан кызыл тууну орнотуш үчүн 6 чалгындоочу бет алган. Биринчи аткычтар батальонунун чалгындоо взводунун командири лейтенант Кошкорбаев жана чалгындоо полкунун жоокери Булатов тарабынан кызыл тоо орнотулган. Маалыматка кол койгон Идрец 150-чү аткычтар дивизиясынын командири генерал-майор Шатилов, дивизиянын штаб башчысы полковник Дьячков. Рейхстагга кирген 38 адамдын ичинен менин взводуман 12 гана жоокер аман кайткан. Менин көзүм терүү кезинде ошол жоокер досторумду эч качан унутпаймын. Чтобы устанавливать истину, подлинную историю водружения Знамени Победы, мне 10 лет назад удалось получить из центрального... Жеңиш туусун орнотууга байланыштуу чындыкты аныктоочу мага Орусия Федерациясынын коргоо министрлигинин архивинен 10 жыл аралыгында 6 тастыктанма документти ала алдым. Аларда жеңиш туусун Рейхстагдын чокусуна орнотуунун ар бир катары дыкаттык менен катталган эле. Бул жерде өз адамдарыбызды көтөрмөлөп, башкаларды басынткыбыз келген жок. Биз үчүн ар бир советтик жоокердин өмүрү менен эрдиги ыйык. Анткени алар биздин ата-бабаларыбыз. Баарына сый-урмат менен мамиле кылабыз. Бирок ушул таанууга болбогон документтердин негизинде азыркы жана келечек моон үчүн чындыкты белгилеп кеткибиз келет. Ана бул биринчи документ Рейхстаг үчүн салгылашты сүрөттөгөн эки барак деп аталган документ. Мен азыр силерге окуп берем. Вот первый документ. Документ, который называется Бул документте 674-чү аткычтар полкунун командири тарабынан кол коюлган. Кыскача баяндап берейин. Командиром 674-го стрелкового полка полковником Плеходановым. Коротко процитирую. Командир взвода разведки. Биринчи аткычтар батальонунун чалгындоо взводунун командири лейтенант Кошкорбаев жана чалгындоо полкунун чалгындоочусу Булатов саат 14:30-да Рейхстагга тууну орнотушту. Водрузили знамя над Рейхстагом. Как видите, написано по военному. Өзүңөр байкагандай аскери тактык жана кыскалыкта баяндалган. Мына ушул бир документ менен эле чектелип калсак болмок. Бирок башка документтерден дагы келтирип кетели. Аскер доору шарттарында күн сайын согуш аракеттеринин журналы деген толтурулуп турган. Мына бул ошол журнал. Кыскача өзүндүсүн берели. Так называемый журнал боевых действий. Вот он, этот журнал. Вот краткий отрывок. Тарыхый архивден алынган документ анын 28-чи барагында мындай деп жазылган. Лейтенант Кошкорбаев жана 674-чү аткычтар полкунун чалгындоочусу Булатов полктун кызыл туусу менен биринчи болуп сойлоп жетишкен жана Чыңкурандын 30-сунда саат 14:35-те Рейхстагдын батыш тарабынан борбордук кире беришинен тепкичине аны орнотушту. И 14:35 30 апреля
водрузили его на площадке лестницы главного центрального входа в Рейхстаг с западной стороны. Вот. Обратите внимание. Мана қарасыңар, бұл жерде орнатылған жерге қиыла тақ берілген. Рейхстагтың батыш тарауына борбордық кіреберішінен тепкешіне деп жазылып тұрады. Алдағы мөндірді жаған оқтың алдында атқарылған. Это под палящим сквозным огнем. Давайте для пущей убедительности приведем и третий. Толықұнаны үшін үшінші документі дағы қарап көрілі. Ар бір дивизия аскери доорды өзінің тарихи формулярына елік қылған. Аны дағы азыр атап кетем. Бұл дивизияның формуляры. Атып айтқанда 150-ші атқыштар. Дивизиясының тарихи формуляры. Анда мындай деп жазылып тұрады. Чыңғырандың 30-сында саат 14:25-те лейтенант Қошқарбаев жана 674-ші атқыштар полкунун чалғыншысы имараттың борбордық бөлігіні біріншілерден болып сойлып жетіп қызыл туын орнатышты. Как видите, тот факт, что... Өзіңіздер көріп тұрғанда еле, Рейхстагка полктың туысын біріншілердің болып Қошқарбаев менен Булатов орнатқандығы толық дәлелденген. Ошол мезгилдеги көйлөрдүн озеги көрсөтмөлөрү жана көптөгөн документтермен тастыкталган. Анда эмне үчүн дээрлик бүткүл совет доорунда биз ал билген эмеспиз. Эмне себептен Баатыр деген жогорку наамдар башкаларга берилген. Ошондой эле согушка арналган тарыхый китептерде такыр башка ысымдар пайда болгон. Они не получили, потому что это Алардын наам албай калганынан себеби берилген тапшырмага каршы келип калганы болгон. Ал милдеттүү түрдө Кантария менен Егоров болушу керек деген тапшырма эле. Анын үстүнө баатырлар көп болбошу керек. Демек чыныгы баатырларды биротолу жок кылуу үчүн, башка адамдардын жолунан алып салуу үчүн жасалган. Аларды дегеле тарыхта жалпысынан алганда четке кагылган, жөн гана тарыхтан алынып салынган. Албетте, андай кимге пайда алып келерин Рим укугунан жакшы билебиз. Кимге пайдалуу? Анын бенефициары ким? Сталин. Анткени ал милдеттүү түрдө грузин жана орус болуш үчүн бардык аракетин кылган. А что было дальше? Как развивалось событие? Андан ары эмне болду? Окуя кандайча уланган? Кошкорбаев менен Булатовдун аракеттерине 150-чү аткыштар дивизиясынын командири Шатилов көз салып турган. Ал саат 14:30-да тоо орнотулганы тууралуу корпустун командири Переверткенде маалымдайт. Командарм Кузнецов докладывает Жукову. И после получения доклада Жуков в тот же день. Ал болсо өз кезегинде командир Кузнецовго, ал эми Кузнецов болсо Жуковго маалымат берет. Жуков ошол эле күнү башкача айтканда Чоңгуранын 30-сында күндүзү 4 пункттан турган өзүнүн атактуу буйругуна кол коет. Во втором пункте есть следующий строк. Ошол буйруктун 2-чи пунктунда мындай деп жазылган: генерал чабуулду улантуу менен душмандын каршылык көрсөтүүсүнүн мезин кайтарган. Рейхстагдын башка имаратын ээлешкен жана бүгүн 45-жылдын Чын Куранынын 30-сында саат 14:25-те ага биздин советтик тоону орнотушкан. Подняли на нем наш советский флаг. Видите ли, даже приказом. Көрдүңөрбү, жада калса 1-чи Белопос фронтунун командалык кылуучусунун кийин жеңиштин маршалы атагын алган адамдын буйругу менен аталган факт буйрук катары катталып калган. Ошентип 1-чи Белорус фондунун саясий башчылыгы ошол буйрук чыгарым менен сүйүнүчтүү маалыматты бардык жалпыга маалымдоо каражаттарына жөнөтөт. Ошентип ал Советтик маалымат бюросуна дагы жеткен. И вся абсурдность позднейшей фальсификации заключается и в том, что тогда вот Ал эми кийинки бурмалоолордун акылга сыйбаган жүрүшү дал ушунда камтылган. Ошол кездеги атактуу Левитан өзүнүн колдонган таанымал үнү менен Чыңгурандын 30-сында эстердин маалымат бюросунан бүткүл Советтер Союзуна, бүткүл дүйнөгө маалымат таратат.Анда кечийин 1-чи Белорус фронтунун жоокерлери Рейхстагды басып алып, саат 14:00-до жеңиш тоосун көтөрүштү деген сөздөр окулат. 30 апреля Башкача айтканда, Чыңгурандын 30-сында Жуков буйругга кол коет. Левитан болсо Советтик маалымат бюросунун билдирүүсүн окуп берет. Ал эми ошол эле тапта жеңиш тоосун расмий орнотууга каралган сахналаштырылган оюн даярдалып жаткан эле.
А вот здесь вот включается как раз идеология. Дал ушул жерден Советтер Союзунун идеологиясы ишке киришет жана анын өзгөчөлүктөрү пайда болот. Алсак жогорку жетекчиликке ошол эрдикти жасаган адамдардын мүнөздөмөлөрү жана жеке маалыматтары жакпай калган. Ошондуктан аны кайталап расмий тарых үчүн кайра жасап чыгуу керектиги чечим кабыл алынган. Ал эми аны расмий түрдө биографиясы туура, улуту туура адамдар гана жасалышы керек эле. Вечером 30 апреля, когда Рейхстаг полностью был очищен от немцев, начинается вот так называемый постановочный спектакль. Чуңгурандын 30 кечинде Рейхстаг немецтерден толук тазаланган кезде полковник Зимченконун жетекчилиги астында сахналаштырылган спектакль башталат. Ал Егоров менен Кантарияны чакырып, аларга кызыл тууну берип, аны Рейхстагдын төбөсүнө орнотууга буйрук кылат. Это было 12:30 ночью 30 по полуночи 1, можно сказать, мая. И здесь случается еще один конфуз. Ал Чуңгурандын 30-нун түнкү саат 12:30 болгон. Буга айынын 1-си болот. Ошол жерде дагы бир ыңгайсыздык орун алган. Егоров менен Кантария 20 мүнөттөн кийин кайтып келишет. Ачууланган Зинченко бул жерде эмне кылып жүрөсүңөр деп сурайт. Чатырга чыгуучу жолду таппай койдук дешет. Зинченко поручает лейтенанту Бересту, украинцу богатырскому. Ошондо Зинченко чымыр денелүү украин баатыры лейтенант Берестке аларды Рейхстагдын төбөсүнө чейин коштоп барууну тапшырат. Берест болсо автоматчандар тоону ээрчитип, аларды дээрлеп колунан жетелеп алып, ошол жердеги жеңиш тоосу көтөрүлгөн Рейхстагдын кире беришиндеги атчан адамдын айкелин алып барган. Анда Зинченко нааразы болгон, себеби атчан скульптура жана ошол кезде Рейхстагдын компасы толугу менен талкаланган эле. Ал жерде болгону металл каркас гана калган. Ошондо түнкү саат 3:00 тоону Рейхстагдын металл каркасына орнотууга буйрук берген. И уже 3 часа ночи он поручает уже переустанавливать знамя на металлическом каркасе Рейхстага. В основе всей этой... Бул бурмалоонун өзөгүндө бир нерсе камтылган болчу. Кимдир бирөө журт атасына абдан жагынгысы келген. Генерал Эсмис Сталинге анткени жеңиш тоосун Егоров деген фамилиялуу орус аскерлеринин Сталин деп айтууга болгудай болгон. Грузин Кантария деген улутташынын орнотушу кооз угулуп мыкты көрүнмөк да. Анын үстүнө саясий жактан эң эле туура нукташтырылган. Кайдагы бир казак лейтенанты Кошкорбаев, фамилиясы белгисиз болгон түрк татар, Кызыл армиянын жоокери Булатов чи Украин Берест, диссонанс катары угулат. Лейтенант Кошкорбаев, красноармеец Булатов, неизвестной тюрко-татарской фамилии, или украинец Берест, звучит диссонанс. Поэтому Ошондуктан алар биринчи эң алгачкы сунушун алдыга жылдырышат. Кийинки манипуляциялар дал ошондон улам башталат. Мына ошол конъюнктуралардын эсептеп чыгуулары так жана туура болгон экен. Ошондуктан кийинки жылдар аралыгында бардык советтик окуу китептеринде, бардык советтик энциклопедияларда ал тургай улуу ата мекени согуштун официалдуу тарыхнамасында бир гана факты таанылган. Ал жеңиш тоосун Егоров менен Кантария орноткон дегенге келип такалат. Деңгизи Рахымжан Кошкорбаев сыйлык нам куугандардын катарына кирген эмес. Ал адилеттүүлүктү талап кылып жогору жактарга дагы барган эмес. Ал жөн болгону бейпил жашоодон ырахат алып өмүр сүргөн. Үйлөнүп кыздуу болуп, Рахымжан Кошкорбаевдин жубайы Рахил Яхина жолдошуна тең келген айым эле. Мүнөзү күчтүү, принципиалдуу, тагдыр татаал, интеллигент, сулуу аял болгон. Ал да Рахымжандай эл душманынын кызы болуп, балдар үйүндө тарбияланган. Моя мама, она свыше 40 лет работала в сельскохозяйственном... Менин апам 40 жылдан ашык убакыт аралыгында Айыл чарба институтунда иштеген. Азыркы агрардык университеттин өсүмдүк өстүрүү кафедрасында. Анын атасы Акмола областынын прокурору болчу. Жана 1937 жылы репрессияланып кеткен. Ыйык Елена аралына сүргүнгө айдалып, ошол жактан атылып кеткен. Апам жетим калат. Анткени апасы төрөт учурунда көз жумган эле. Ошондо апамдын айтымы боюнча атасы экинчи рет үйлөнүп, бирок экинчи үй бүлөсү апамды кабыл албай койгон экен. Анан түшүнүктүү да, апам балдар үйүнө кетип, ошол жакта тарбияланат. Аларды тагдыр кошуп койгон. Кароосуз калган балалык кези анткени менен экөө тең эл душмандарынын балдары болгон да.
Башынан өткөргөн оор балалыкка, согуш жылдарына карабастан Рахила менен Рахымжан абдан шайыр. Ар бир күндү саатты балап, достордун санын арттырып, конок тосуп, кенен аш тойлорду, ыр көйлөрдү сүйүп, таң атканча сырдашкан адамдардан болушкан. А что касается друзей, у нас вот гастроном Ресей, Ленина 42. Досторуна кайрыла турган болсок, биз Ленин көчөсү 42, Достук көчөсү 42 дарегинде гастроном эле. Ал жерде эшиги эч качан жабылчу эмес, күндү-түнү дасторгон жайылып турчу. Көчөдө кетип бара жаткан, Кошкорбаевдин жашаган жерин билген адамдар келе берчү. Кайрадан дасторгон жайылып, ким экенин, кайдан экенин сурашчу эмес. Катар тизилип алып жатышып, нукура казактардыкындай эле түнөп дагы кетишчү. Кээде атам өзү да жерге жатып уктап калчу. Улуу кишилер келгенде аларды өзүнүн керебетинен жаткырып койчу. Башкача айтканда, ал көрүнүш ошол кезде көнүмүш көрүнүш эле. Алар эч кандай коштоп келгендери жок эле, бардык көчөлөрдү кыдырышчу. Ошол эле Бауыржан Момуш уулу дагы биздекине келип турчу. Ал Комсомольская Достук жакта жашачу. Азыр достук болуш керек эле. Алар терең курду айланып сүйлөшүп, политбюронун бардык мүчөлөрү менен учурашып өтүшчү. Ал дагы ошол кездеги кадимки көрүнүш болчу. Башка ал кез окмуш эле. Айрымдар ооба ностальгия деши мүмкүн. Мисалы силер ошентип айтасыздар. Бирок кандайдыр бир үлүш бар болчу. Кандай десем, асылдык жана жакшы маанидеги жөнөкөйлүк дегендей. Ал эми ошол жөнөкөйлүк акылмандык менен келет эмеспи? Тажрыйба менен келет. Ал ошол башынан өткөндөр менен келет. Башкача айтканда, адамдар жон гана жашап жатканына сыймыктанышат. Алар тирүү, алар ар бир күнүнөн ырахат алышат. Менин оюмча, атамдын мүнөзүндөгү так ошол касиети согуштан кийин жашаганына кандайдыр бир деңгээлде таасир этсе керек. Татыктуу дагы, абдан таланттуу деп айта алар элем. Мына ошентип жашаганды билиш керек. Анткени ошончолук аламаттан эч кандай наам албастан аман чыгуу. Ал баары бир Совет Союзунун баадыры намын алган эмес. Бауыржан Момуш уулу, Кабит Мусрепов жана башка көптөгөн достору адилеттүүлүктү калыбына келтирүү, баатыр үчүн тиешелүү сыйлыкты алууга көптөгөн аракеттерин жумшашкан. Бирок ошол баардык аракеттер ийгиликсиз болгон. В этом отношении наш герой Рахымжан Кошкорбаев, Ал жагынан алып караганда биздин каарманыбыз Рахымжан Кошкорбаев психологиялык жактан кыйла бекем, туруктуу болгон экен. Анткени ал жасаган эрдикти унутта калтырбаса дагы, ал тууралуу сөз кылууну каалабагандыгы, ал абдан татыктуу нукта баштан кечирип койгон. Мисалы, андай туруштук бере албай калган Григорий Булатовго караганда. Кошкорбаевден айырмаланып, ошол адилетсиздикти анын полктош жолдошу Григорий Булатов абдан катуу кабыл алган. Ал Кошкорбаевге өзүнүн тагдырына нааразы болуп, колдоо издеген узун саптуу каттарды жазган. Булатов 1949-жылы демобилизациялангандан кийин Киров областындагы Слободск шаарына кайтып келген. Ал жердештерине согуш жылдары өзүнүн жасаган эрдиги тууралуу көп сөз кылып турчу. Бирок ага ишенбей, шылдыңдашкан учурлар көп болгон. Акырында аны Гришка Рейстаг деген лакап менен дагы тааный башташкан. Видео архивден биз Орусиянын Жоокер жана Маршал деген даректөө тасмасынан видео кадрларды таап чыктык. Ал тасмада Григорий Булатовдун жубайы Римма жана анын достору Жоокердин башынан өткөргөн окуялары тууралуу баяндап беришкен. Кээде ичип алып, өксүп ыйлап таалчу, мени сыйлашпайт деп айтаар эле. Если он и пытался как-то доказать, так... Ал бир нерсени далилдегиси келгени менен ага эч ким ишенчү эмес. Ошондон аны Гришка Рейстаг деп шылдың кылышчу. Кинопленка ведь. Кантсе да кинопленка эмеспи. Ийинде желек артып алып, Гриша ушул желекти көтөрүп алып, чейилдеген бала сыяктуу. Андан кийин фактынын өзүндө кадрды көрсөтүшөт. Эң популярдуу кадр. Анда ал туу бурап бекитип жаткан жери. Анын жүзү биздин Гриша жинденет. Андан ары диктордун үнү. Кантария менен Егоров Рейстагдын үстүнөн жеңиштин тоосун орнотушту. Ошого чыдап көр. Сыналгыны граната менен жардырып жибергин келет. Ал Кошкорбаевге жазган каттарында мындай деген: мага жакшыраак батир беришти, бирок ыңгайлуу эмес. Мен болсо фанера комбинатында слесарь болуп иштейм. Эмне себептен бизде такыр эле унутуп баратышат. Ал бизге чири келген Кантария менен Егоров бизден эсептен атактанып алышты. Акыркы ката 1973-жылдын 3 айынын 12-синде жазылган.
Абактан чыкканыма жарым жыл болду. Жашоом көрүтүү эмес, мактана турган эч нерсем жок. Мен эми эчкимге таяна албайм. Биз керек кезде убада кылышкан. Чындыгында биз азаматтар элек. Бизди алдап коюш оңой болду. Кандай болгонун өзүң жакшы билесиң. Жасалмалар мээнетине жараша алышты. Бул менин өмүр бою нааразычылыгым боюнча калат. Мен үчүн суранбагыла деп өтүнөм. Менимче баары бир пайдасыз. Анын үстүнө мен чарчадым. 1973 жылы Жеңиш тоосун Рейхстагга орноткон адам Григорий Булатов өз өмүрүн кыйган. Ал эми Кочкорбаевке кайрыла турган болсок, өзүнүн эрдигинин таржымалынан жана согуш тарыхын Жеңиш тоосу жана Буктурмалуу деген автобиографиялык китептеринде сүрөттөп берген. Ал эми 1999 жылы Казакстандын туңгуч президентинин жарлыгы менен ага калк каарманы, Казакстандын эл баатыры намы ыйгарылган. Анын урпактары атактуу бабасынын ысымын жана ал жасаган эрдикти татыктуу жана сыймыктуу алып жүрүшөт. Для меня это большая ответственность в жизни. Носить эту фамилию и хранить эту историю. Мен үчүн фамилияны алып жүрүү, ошол тарыхты сактап калуу жана аны өткөрүп бери жашоодогу чоң жоопкерчилик. Башкача айтканда, азыр мен уулду болдум, ал да Кочкорбаев. Ошондуктан биздин үй бүлөдө албетте кандайдыр бир өзгөчө мамиле бар. Албетте ал чындап эле фамилияны алып жүрүү чоң сыймык. Я думаю, что столько лет прошло, уже даже Советского Союза нет, больше 30 лет. Менимче канчалган жылдар өттү. Жада калса СССР да жок болуп кеткенине 30 жылдан ашты. Ал эми кезектеги бугайынын тоозу келгенде аталган суроо бардык жактарда кайрадан жанып, баары талкууга киришип, өз версияларын айта баштайт. Айтайын дегеним, ар башка өлкөлөрдө ар кайсына ошонун өзү өткөн согуштун, Улуу Ата мекендик согуштун борбордук окуясы экенин көрсөтүп турат. Эң катал согушта, эң оор согушта жеңиш катталган. 27 миллиондон ашык советик адамдар курман болушкан. Кочкорбаев болсо казакстандыктардын жаңы урпактарын тарбиялоого боло турган өрнөк үлгү болуучу адам. Ал көптөрүн өзүнө бириктирип турат. Ал бүтүндөй мурдагы СССР эсинде сактап келген фантастикалык эрдик. Ошентип айтсак туура болот. Жөн гана мен Жеңиш тоосун орнотууну айтып жатам. Ушул убакка чейин баары билет. Бирок көбү согуштук операциялардын жетекчилигин же операциялардын өзүн билбеши мүмкүн. Бирок Жеңиштин тоосун баары билет. Ну, подвиг совершается всегда не за награду. Это безусловно. Ооба, эрдик эч качан сыйлык үчүн жасалбайт. Бул айдан ачык белгилүү. Ошонун өзү балким биринчи жыйынтык чыгарса боло турган нерседир. Эрдик ал ар дайым жан аябастык. Эрдик деген дайыма эле сыйлык үчүн эмес. Ал ар дайым кандайдыр бир илхам, кандайдыр бир демилге, кандайдыр бир сезимдин үстүнөн өзүн өзү сактоо сезиминин үстүнө кадам таштоо. Ошол биринчи учуру. Экинчи жагдай тарыхчы катары мен ушул сыяктуу окуяларда ар бир нерсе, анын ар бир кылганы, айтканынын баары, жазганынын баары тарыхта кала берет деп белгилеп кетем. Аны ар бир адам түшүнсө керек. Эртеби кечпи чындык билинет. Эртеби кечпи баары ачыкталат. Мына ошондуктан мен ар дайым жана бардык жерде жигиттер, эмне кылып жатканыңарды, эмнени айтып жатканыңарды, эмне жазганыңарды ар дайым ойлонгула. Анткени тарых деген ушундай нерсе, эч качан бир дагы жашыруун сыргалбайт. Биз болсо аны ар дайыма таап чыгабыз. Кандай гана адам болбосун айталы, сыйлыктан себепсиз ажыратылса же адилетсиз сыйлык алса, эртеби кечпи аны коомчулук баары бир билип алат. Обделен наградой, либо несправедливо награжден, вот рано или поздно общество об этом узнает.
Бесстрашный сын казахского народа. Қазақ халқының эр жүрек уулу Рахымжан Қошқарбаев 64 жыл өмір сүрді. Аны танығандардың бары сыйлап балашчу. Бирок ошентсе ал саясий кызыкчылык жана пайда үчүн адамдарды да алардын эмгегинде оңой эле нарксыздандырып салган советтик идеологиялык машинанын курмандыгы болуп калганын моюнга алуу керек. Бирок ачыктан ачык адилетсиздик орун алганына карабастан үмүтүн үзбөй, каарданбай, абийирин сактап, жоокерге жарашкандай нокта башын бийик көтөрүп жолун улаган. Мына ошондой болгон өзүнүн жүрүм туруму менен ал бардыгыбызга кандай гана саясий кырдаал болбосун адам бойдон калуунун эң сонун үлгүсүн көрсөтө алган. Албетте өмүрүнүн соңуна чыгып бара жаткан жылдары чындык эртеби кечпей жеңип, ачыкка чыгып, бийик үн менен жар салат деп үмүт кылган чыгар. Дал ошондой болду. Азыркы заманда Рейхстагга жеңиш туусун желбиреткен биздин жоокер Рахымжан Қошқарбаев болгонун азыр ар бири казак жараны билет жана сыймыктануу менен жар салып келет. Албетте ал эл душманынын уулу эмес, ал өзүнүн атасынын, өз жеринин жана ата журтунун татыктуу уулу.